Билим берүү мекемелеринин жетекчилигинин жана Билимтал коомдук бирикмесинин чакыруусу менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, новатор педагог Гапыр Мадаминов таласка келип, ата-энелер, мугалимдер, окуучулар жана студенттер менен жолугушуу өткөрдү. Иш-чарада энелер мектебинин мааниси, максаты тууралуу айтылып, кенен баарлашуу болду. Гапыр Мадаминов билим алуу менен билим берүүнү заман талабына ылайык жүргүзүүдөгү жаңы усулдар тууралуу кеңири маалымат берди. Өткөн сабагыбыз эмнеге балдар студенттерибизге жукпайт? Экинчи кардиналный маселе. Неге мугалимдердин сабагы жукпайт? Тапканчылык. Азыркы балдар окубайт. Азыркы балдар телефон. Азыркы мугалимдер окута алса окуйт да, Азыр балдар, студенттер окубайт деп айткандын ордуга парадигманы өзгөртүрүп туруп, азыр окута албай жатабыз дейишке марттык керек. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө Гапыр Мадаминов окуучуларды, студенттерди окууга кызыктыруу жана сапаттуу билим берүү тууралуу дагы ойлорун айтып, өзү басып чыгарган китептери тууралуу баяндап берди. Алсак анын акыл эмгегинин маданияты аталышындагы китеп дал ушул окуучу жаштарга ылайыкталган. Учурда орус, англис жана түрк тилдерине которулган. Ата-энелер өздөрүнүн балдарынын, студенттеринин качество знаниясыга кызыкпайт. Зачеткасын ачып көрбөйт. Курстук ишини, рефератыны, докладыны, башкаларыны, конспекттерини ачып көрбөйт. Контрагымды төлөдүм, окутуп бер, сапаттып бер деп өткөзүп койгондой сурайт. Эмне үчүн окуучулар, студенттер окубайт, окуй албайт дегенге мына жооп, акыл эмгегинин маданияты деген жаңы китепти, жаңы сабакты киргизип внедрить еттим. Экинчи бир маселе, эмне үчүн мугалимдин сабагы жукпайт дегенге экинчи бир китебимди жаздым, устаттыктын өнөрү. Мына устаттык өнөр. Эгерде устаттык өнөрү эң жакшы жолго коюлса, балдар мынандай окуйт, качество мынандай болот. Бардык маселе методикада. Өзү наука делает наукой, методика деген фразологизм бар. Илимди илим кылган бул методика деген. Биз мынауга маани бер. Үчүнчүсү эми ата-энелердин кайдыгерлигини жоюп, образовательный процессте полноценный соучастник болуп, партнер болуп, заинтересованный болуп катышуусу үчүн ата-энелер сиздер үчүн китебини жазып, аларга муну айтам. Балаң студенттин качестволуу болсун десиңби, бир жылда кеминде 4-5 жолу келип сабак лекцияга катыш. Зачеткасын көр, мугалимдер менен сүйлөш, сабактарга кир. Бүгүнкү күнгө чейин Гапыр Мадаминовдун кичинекей мектебинен чыккан 75 студент чет өлкөдөгү эң мыкты окуу жайларда билим алып жатышат. Ал эми алардын ичинен бюджеттик орундарга илингендери да бар. «85 окуучубуз силердей медакадемиянын бюджеттик бөлүмүгө өтүп окуп жатат. Жалган эмесми, профессор? 85 медакадемия. Билесиңер, контрага 50-60 миң. 50 тиын бербестен алып отурат. Это благодаря к чему дегенде мына ал жардам берип атат бизге. Буну биз сабак кылып киргизгенбиз. Чет өлкөлөргө окутуу деген дагы программа бар. Ага кандай жетип эми? Кудайга шүгүр, биздин ошо 230 окуучудан азыр 75-и Америка, Германия, Японияда, Турция, Россияда окуп атат. Охо, деп коет эде кол чабып. Ак ниет слушатель болсо. Это не просто так. Глубинкадан, чегарадан 75 баланын Америка, Германия, Японияда барып туруп окушу. Карасаңыз, мен балдарым менен байланышып турам, такай. Анан мен айттым, ай, кыйналбадыңарбы? Бир жыл Японияда окудуң, азыр Германияда окуп атасың, батыр. Анан дагы Турцияга окуп атасың, тилди алмаштырып атасың. Кандай эме десе, сиз бизди баягы айым деген сабагыңыз менен шундай таярдап коюпсуз дейт. Биз үчүн уже эми дейт, улам бир жаңы тилди окуп, жаңы мамлекетке барып окуш, иштеш проблема болбой калды дейт. Мунусу кайф эмес, азыр энди айтам. Мы везде чувствуем себя как рыба в воде дейт. Жактыбы силерге? Мага жакты.
китеп окугула деп туруп мынандай адабий китепчелер окусаңар балдарыңар анан кийин окуйт деп үйгө жөнөттүм эде. Бир эне аябай шустр эне экен, мындай айнекти карап турат экен. Баласы мектептен келатканда шарт китепти алып туруп мынандай кылыптыр. Көрүп тургула китептин обложкасын, сыртын кандай турат. Көрүнүп атабы силерге? Баласы кириши менен, балам, китеп оку, көрдүңбү, мана мен китеп окуп атам, капырагай айтты. Китеп окусак аң сезимибиз өсөт экен десе, баласы мындай тиктеп туруп айтатмыш. Охо, апа, капырагай сизге китепти тескери окушту да үйрөтүп койдубу деп. Потому что показуха өзү окубайт, келгенде эле көрсөтөйүн деп. Ушул үчүн чындап окуңуздар, урматтуулар. Сиздерди ушуга чакырып кетем. Рахмат. Гапыр Мадаминов Таласка 3 күндүк сапар менен келген. Анын алкагында мугалимдер, окуучулар жана студенттер менен жолугушту. Белгилей кетсек, бүгүнкүнүн дүчүн аталган Гапыр Мадаминовдун усулдук ыкмалары кеңири жайылып, билим берүүнүн сапатын жогорулатууга түрткү берүүдө. Мугалимди Азирети устаз деп. Балам, сен мектепке барасың. Азирети устаздардын сабагын аласың. Олордун ар бир сөзүнүн ушактай алгын, иззат кылгын, урмат кылгын деп мектепке жөнөтөлү. Ошондо андан кийин билим жугат. Миң өкүнүчтүүсү көбүнчө андай эмес. Даже мынтип коет экен. Кече айтпадым, айтайын, кыргызбай алайын. Барша мугалимиңе бара бер. Министр болуп эдең. Төө бурчакта калып кетти жумуш, бардыгы иш. Тез бар. Көп сүйлөй бербесин мугалимиң, эгер эме болсо эгер көрүп коёмун мен аны. Директориңди да көрүп коёмун дегенде аны угуп алып мектепке барып балдар мынтип отурат экен. Карагыла, сабак даяр эмес, үй тапшырманы кылган эмес, ишо мына мынтип отурат. Ишо мынтип отурат. Мугалим, турчу, суроого жооп берчи, үй тапшырмаңды аткардыңбы десе, аткарганым жок. Даяр эмесмин дейт. Эмнеге антип айтат? Потому что ол билет, если что, апасы көрүп коет. Бул психологический уже установка берилди. Үйдө мугалим жөнүндө отрицательный сөз айтылып атат, дасторкон жекесинде сындайт, интернетте сындайт, блогерлер сындайт, телевизордо сындайт. Мугалим мунчалык сынга калган, мугалимди мунчалык сындабайлы. Мухаммад пайгамбарыбыз айткан экен, мен бул дүйнөгө мугалимдик үчүн, адеп ахлакты түзөтүш үчүн келдим деп. Мугалимдик кесип, бул пайгамбардык кесип. Ошондой кесибиз үчүн бир кол чалалы. Бир гана жери, урматтуу мугалимдер, мана мен дагы мугалимдерди колдоп сөз айтып атам. Бир эле сөзүм секин айтам. Урматтуу мугалимдер, атыбызга затыбыз жараша болсун. Өзүбүздүн предметти билели. Мен силерге бир секрет айтайын. Тынбастан файл папка, бокс папка, PowerPoint менен эчтеке болбойт. Онун бардыгы манерде болуш керек. Мугалим деп аталдыңбы, ич болсо өзүңдүн предметиңди көзүңдү байлап койсо, китепти карабай өтө турган болду акыры. Мына өкүнүчтүүсү, азыр Африкада кээ бир мугалимдер бүтүп келген, өзү математиканы иштей албайт, өзү орус тилчи орусча сүйлөй албайт, өзү кыргыз тилчи жарымы ката, эссе сочинение жаза албайт. Каякта экен бул мугалим? Африкада толуп кетиптир. Кээде ойлосуң, бул мугалим каерде бүткөн, кантип бүткөн, эмне кылып бүткөн, колумду карагыла. Урматтуулар, атыбызга затыбыз жараша болсун. Век живи, век учись деген биринчи кезекте мугалимге таандык. Окуйлук. Азыркы мугалимдер эмнеге окубайт дегенде, азыркы директорлор окубайт, мугалимдер окуйбу деп коям. Качан көрсөң, районго бардым, чогулушка бардым, акимиятка бардым, семинарга бардым, проектке бардым. Качан иштейт? Качан сабактарга кирип анализ берет? Качан мугалиминин рухуну көтөрөт, окуучусунун башын сылайт? Ушул үчүн мана жетекчилер, урматтуу жетекчилер, ушу чогулушту аз өткөзгүлө. Прозаседавшийся Маяковский болсун. Бир күн чогулушка кеткен директордун 10-15 сабагы калып кетет.
Kança mekteптин içinde iş kalıp ketет. Anın orduga bar mekteğin var. 2 ayda 3 ayda bir kelsen boldu. Atçottu sanarip jönötüp koy. Değiş kerek eken. Kırgızstanda, Selerdağ'da emas, Afrikada çoğuluş köp ötközüp mugalim direktörlerin wagını alıp koyat eken. Oşoga etiyat bolalı, urmatlı. Ular muna эми mugalimlerдің дағы bir kıynagan nersesi kagaz. Aşıkça atçot. Aşıkça surayı verip Afrikadaçı jetekçiler. Hazır atçottun жаңы türü jönötüp çıkıptır. Foto atçot. Sanarip atçot. Дағы bir pauroşni plan çıkıptır. 3 bet yazış gerek eken. Tablitsası menen. Anın içinde mınday söz var. Даже salamatsыңар bu okuvchilar dese, salamatsız bejekey degenini de жазып koyuş gerek eken. Жазбасаң компетенция жоқ деп koyat. Nельзя, mugalimdi izdivasiya etip ezip jibörбөйлү da mınday kılıp. Men bunu 3-4 yıl ilgari ayttım. Mınday kılsak bu absurd. Bir bet жақшы kılıp suç özöktü жазса boldu. Manayaka жазыш керек паурочниклар. Урматтуулар, мугалимдерди антып кыйнабалы вактын албайлы. Анын ордуга мугалимдин эртеңки сабакка эң жакшы даярдыгы бул анын жакшы уктаганы. Японияда bir технология var. Ал технологиянын аты ресурсосберегающая технология. Мен айтат элем, биз кыргыз педагогикасында педагогосберегающая технология кылышыбыз керек. Мугалимдин ден соолугуну, нервини, көзүнү сактайлы биз, жан дүйнөсүнү сактайлы.